Президент эмдөөдөн өтүп элди жалган маалыматка ишенбөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров 23 июлда Бишкек шаарындагы Бишкек парк соода борборунда ачылган эмдөө түйүнүндө коронавируска каршы Кытайдын Sinopharm вакцинасын алды. Өлкө башчысы андан кийин элге кайрылып, элди эмдөөдөн өтүүгө чакырып, вакцинацияга байланыштуу жалган маалыматтарга ишенбөөгө керектигин айтты. Социалдык түйүндөрдө элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, элге зыян алып келет дегендерге ишенбегиле. Аксакалдарга да кайрылам, элди антип адаштырбаңыздар. Вакцинаны эч ким кыйнап алдыртпайт, ар бир адамдын жеке кабылуусу болот, деди президент. Ал ошондой эле Кытай Кыргызстанга вакцинаны бекер бергени, Кыргызстандын калкынын 70% эмдөөдөн өтпөсө, алакка катыш болбой турганы тууралуу жалган маалыматтар тарап жатканын кошумчалады. 11 июлда Кыргызстанга Кытайдан 1.250.000 доза Sinopharm вакцинасы келген. Анын 150.000 дозасы гуманитардык жардам катары бекер берилип, калган вакцинаны бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алган. Була Азаттык. Министрлик 1 сентябрда мектептер онлайн иштей башташы мүмкүн. Эгер 1 сентябрга карата педагогикалык курамдын 70% эмдөөдөн өтпөсө, мектептеги билим берүү онлайн режимде башталышы мүмкүн. Бул тууралуу мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдулдаева биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында, учурда республиканын бардык мектептеринде жаңы окуу жылына карата даярдык жүрүп жатат. Мектептерде оңдоо иштери аткарылууда. Август айында педагогикалык кеңеш өтөт. Анда жергиликтүү бийлик жана саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү менен биргеликте бардык көйгөйлүү маселелер каралат. Эгер жаңы окуу жылына карата калктын 70% эмдөөдөн өтүп калса, окуу кадимки режимде башталат. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте жашыл жана кызыл зоналар боюнча иш алып барып жатабыз. Эгер көпчүлүк мугалимдер менен техникалык персонал вакцина албай калса, окуу онлайн режимде башталышы ыктымал, деди Абдулдаева. Була Спутник KG. Вакцина алгандан кийин каза болду деген аял. Окуяны атайын комиссия иликтөөдө. Бишкекте вакцина алгандан кийин каза болду деген аял боюнча саламаттык сактоо министрлигинде эксперттик комиссия түзүлүп иш алып барууда. Бул тууралуу брифингде министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Белгилей кетсек, кечээ социалдык тармактарда 46 жаштагы аял Спутник В вакцинасын сайдыргандан кийин абалы начарлап көз жумду деп туугандары видео кайрылуу жасашкан. Учурда алдын ала маалыматтар боюнча эмдөөдүн терс көрүнүштөрү такталууда. Жаран 19 июль күнү саат 8:30 номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунан Спутник В вакцинасын алган. Ал эми 22 июль күнү каза болгон. Азыркы тапта соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө, деди Рахматуллаев. Булак Спутник KG.